эми билесиздер, Москва бизден өтүп алдыга жылып кеткен. Ар бир батирге күн тийсин деген концепция менен курушат экен. Макетте кандай болсо, курулушунда деле кудум ошондой болуп туруп. Ошол жердеги элдерге жашоону жакшы жашаш үчүн ошол нерселер жасап берет экен. Ушул турак-жай комплекстеринин ичинен өздөрүнүн маршруткасы бар экен. Элестетиңиздер, келгиле кошулуп $100,000 чыгарып, бул жерге бир 500 окуучу келе турган мектеп куруп коелу. Салам достор, бүгүн биз Москва шаарындабыз. Москва шаарында биз биринчи брокер турга келдик. ФСК курулуш компаниянын Amber City деген бизнес класстагы үйүнө келдик. Бул жерде азыр сиздерге обзор жасап беребиз. Кантип курушат, баасы канча, видеонун акырына чейин көрүңүздөр. Достор, сиздерге мен бүгүн ошол бүгүнкү Москвага барган командировкабыз боюнча жана ушул турак-жай комплекстеринин эмне артыкчылыктары бар экендиги боюнча айтып берейин деп жаттым. Анан биз биринчи барган бул премиум сегменттеги турак-жай комплекси, бул ФСК курулуш компаниясынын премиум сегменттеги турак-жай комплекстери. Биринчиси бул Amber City'ге бардык, анан Sydney City'ге бардык. Ошолардын бүгүнкү күндөгү артыкчылыктары эң эле мага жаккан нерсеси биринчиси бул 6 гектар өзүнүн аянтчасы бар экен. Элестетиңиздер, ал жерде канча бак дарактар, центр Москвы, бирок ушунчалык премиальный сегмент жасагандыгына жараша ошончалык бүгүнкү күндө өзүнүн мектеби бар экен, өзүнүн садиги бар экен. Бул имараттар өтө чоң болуп курулуп жатыптыр. Ошол имараттар бүгүнкү күндө Москва Ситини карап турат экен. Бул имарат өтө сонун локацияда жайгашкан экен. Бул метро Беговаядан 5 мүнөт жанында экен. Элестетиңиздер, Беговаядан чыгып эле ошол Amber City'ге кирип, өзүңөрдүн квартираңарга чыксаңар эле айниктен Москва Сити көрүнөт экен. Андан кийин бул премиум сегмент болгондуктан баягы премиум сегменттин эмнеси менен артыкчылыктары бар деген суроого менеджер айтты, бүгүнкү күндө бул батирлер 3-2 метр потолок. Элестетиңиздер, же болбосо 3-7ге чейин болот дейт. Ал жерде баягы этажга карап туруп, өзүнүн премиальностуна карап туруп курушат экен. Бир этажы 3-2 болушу мүмкүн экен, а экинчи этажы 3-7 болушу мүмкүн экен. Элестетиңиз, 4 метр почти потолок болгон батирде жашап көргөнсүздөрбү? Биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө премиум сегментте орточо 3-2 метрге чейин максимум көргөм. Андан 3-7 болгон объекти көрө элек экен. Бул жерде баягы умный дом деген система иштейт экен. Бүгүнкү күндө ар бир батирге ошол системаны курулуш компания өзү сунуштайт экен. Ар бир квартирага баягындай өзүнө телефонго приложениясын жасап коюп туруп, ошол приложение менен бүгүнкү күндө батирдин кондиционерин өчүрсө болот, ысытса болот, жаап койсо болот, ошондой система менен көрсө болот экен. Биз экинчи локацияга келдик. Экинчи локация ошол эле курулуш компания ФСКнын Sydney City деген турак-жай комплексине. Бул турак-жай эмнеси менен мага жагып атат? Бүгүнкү күндө ар бир курулуп жаткан объекттердин жанында өздөрүнүн мондай отдел продажа бар экен. Сатуу бөлүмү деп койсок болот. Сатуу бөлүмүндө сотрудниктер даяр сени күтүп, сага консультация бергенди каалап турушат экен. Анын экинчиси, бул жерде курулуш катуу жүрүп атканы жагып атат. Эмнеге дегенде, ар бир сатып алуучуга курулуш кандай кетип атат, ошол нерсе мындай бүгүнкү күндө туруктуу берет деген ойдомун. Анан бул жактагы үйлөрдүн эң мага жаккан нерсеси, бизде Кыргызстанда 12 этаждуу үй салып атканда баягы бизде глухая стена деп коет да, бир жагы жабык болот, айнек эч жок. Булар куруп атканда бир да жактан глухая стена калтырбайт экен. Баардык комнаталарга баягы күндүн жарыгы тийсин деп аракет кылышат экен. Келиңиздер, бул турак-жай комплекс боюнча көбүрөөк маалыматты айтып берейин. Анан баягы сатуу бөлүмүнө бардык. Сатуу бөлүмү мага абдан жакты. Бүгүнкү күндө эмнеден куруп жатышат, кандай умный дом системасы курулат, эмне керамогранит колдонуп атат, кандай стеклопакет колдонуп атат, айнектер эмнеден колунат, кайсыл завод аларга кайсыл эшиктерди алып келип берет, ошолор боюнча айтып берди. Анан кийин эми билесиздер, Москва бизден өтүп алдыга жылып кеткен. Мага эң жаккан нерсеси бүгүнкү күндө бул кондиционированиясы жакты.
кыргызчасын чынын айтканда билбейт экен, бирок кондиционированиясы ар бир квартиранын өзүнүн вытяжкасы менен болот экен. Мисалы биз бүгүнкү күндө курулуш компаниялардан премиум сегменттен деле үй алганда эмне кылабыз? Барып туруп ар бир комнатабызга кондиционер сатып алабыз, туурабы? Анан вытяжканы центрде болобузбу, бүгүнкү күндө смог болуп атабы, аны карабай эле ар бирибиз барып, ошол отдельно ушундай аппараттарды сатып алабыз. А бул жакта ошол система кондиционирования уже кылынган экен, ошонусу мага абдан жакты. Шумоизоляциясы боюнча бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей эле бул премиум сегменттеги биздин айтып жаткан көп курулуш компаниялар бар, бизде жакшы шумоизоляция болот деп, бирок 360 градустук шумоизоляцияны эч ким деле жасабайт. А бул премиум сегментте өтө кылдаттык менен шумоизоляцияга көңүл бурат экен. Эгерде видеодон көрсөңүздөр болот, биз баягы кнопкаларын басып көрдүк, айнеге жабылганда эшиктеги бүгүнкү күндө үндөр угулабы, угулбайбы, ошону деле көрсөткөнгө аракет жасашат экен. Анан дагы баягы мен силерге айтып кеткен 6 гектар өзүнүн парк зонасы өтө сонун болот экен. Силер ал жерде жашап атканда Москванын центринде болсоңуздар деле өзүңүздөр чыгып, эшигинде жакшы айланып жүрсөңүздөр, ал жерден Воробьёвый горага же болбосо Измайловский паркка барыштын кереги жок. Өзүңөрдүн ошол жактагы премиум курулуш компаниядан үй алгандардын өзүнүн сонун паркы болот экен. Достор, эгерде сиздер сатып алгыңыздар келген болсо, анда биздин компаниябызга, ОСК компаниясына кайрылсаңыздар болот. Эгерде сиздер саткыңыздар келип аткан болсо, анда биздин открытая сделка компаниябызга кайрылсаңыздар болот. Эгерде сиздер үй алып, сатып, же болбосо расширение кыла турган болсоңуздар, ошол толук маалыматты биз беребиз. Бардык кыймыл боюнча маалымат ушул номерлерде же болбосо описанияны окуңуздар. Экинчи турак жай комплекс боюнча айтып кете турган болсок, бул деле премиум сегменттеги үй экен. Мага бул жердеги жакканы бул концепциясы. Бүгүнкү күндө премиум сегментти көбүбүздөр эле Кыргызстанда элестебиз. Бул чоң имараттар, 18 этаждуу үйлөр депчи. Мага жаккан жагы бул жерде, бул турак жай комплексинде клубный дом деле бар экен. Элестетиңиздер, өздөрүнүн аянтчасында узун чоң имараттар жана кичинекей клубный сегменттеги үйлөрдү куруптур. Анан бул жердеги дагы жакшы жагы бул Москва-Реканын жанында экен. Мисалы, ал жерден Москва-Ситини көрсө болот экен, Москва-Реканы көрсө болот экен, жана бүгүнкү күндө бардык айланадагы центрдеги бардык имараттарды көрсө болот экен. Эмнеге дегенде, ал жактагы комплекс бир эле имараттан эмес, көп имараттардан турат экен. Кыргызстанда өзүңүздөр билгендей эле биз бир эле турак жайды куруп алып, ошол турак жай комплекси ушундай резиденс же болбосо ар бир бүгүнкү күндөгү шаарчалардын аттарын коюп алып туруп, бирок бир эле имаратты коюп коебуз да, бул жерде чоң концепция менен экен. Анан мага эмне жаккан жагы, бул сатуу бөлүмүндөгү адистен консультация алгандан кийин сиздер ошол сатуу бөлүмүнүн экинчи этажына чыгып туруп, бүгүнкү күндө кандай планировкалары болот, 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү планировкаларга кирип, кандай под ключ ремонт жасап беришет, ошону кирип тандасаңыздар болот экен. Анан тандаган убакта ал жерде силерге бүгүнкү күндө тандоо берет экен. Кандай тондо силерге ремонт жасап берели деп. Анан баягы эле мен силерге Амберсити боюнча айтып берген ыкмалардын бардыгын бул жакка деле колдонушат экен. Бул баягы шумоизоляциялар техникалык жагынан өтө кылдаттык менен жасашат экен. Анда эмесе ошол баягы планировкаларды силерге көрсөтүп кетейин. Канчалык бүгүнкү күндө элдер келгенде бүт элек үйдө, бирок элестетип ушундай планировка болот экен деген сезимди жаратыш үчүн, ар бир кардар келип кандай курулат экен, кандай бүтөт экен деген ой калбаш үчүн алар ошол экинчи этажына чыгарып, ошол шоурумдарына алып кирип көрсөтүшөт экен. Келиңиздер, эмсе ошол шоурумду көрөлү. Достор, курулуш компаниянын сатуу бөлүмүндө экинчи этажында ушундай шоурум жасап коюштур. Шоурумда эмне бар экен? Бул жерде мына 3 бөлмөлүү батир, бул жагында болсо 1 бөлмөлүү батир. Бул жерде кандай планировкасы бар бүгүнкү күндө бул батирдин, жана эмнеден курулган, кантип ремонт жасалган. Келиңиздер, 1 бөлмөлүү батирди көрөлү. 1 бөлмөлүү батирге киргенде биринчи холлу бар экен, көрүңүздөр. Холлдон кийин бул жерде вот ваннасы,
келип, коноктор кирип көргөнгө. Анан бул жагынан кире турган болсок, бул кухнясы экен. Кухнясын көрсөңүздөр кичинекей, чоң эмес. Баягы газ плиталарды эле коюу иштерин кылбайт экен. Кичинекей, жакшынакай кылып жасап коюптур. Бул жерден кирип, дем алганга сонун экен. Анан бул жакта жатуу бөлүмү, жата турган бөлүмүн көрсөңүздөр кичинекей, компактуу, жакшы экен. Анан кондиционерлер боюнча айта турган болсок, кондиционерлер бул жерде жок, в основном вытяжка менен колдонушат экен. Ошондон ал боюнча толук маалыматты видеону көрсөңүздөр болот. Достор, бүгүн биз Comfort Plus турак жай комплексине келдик. Бул жерде азыр бизге сатуу бөлүмүнүн менеджерлери толук маалымат берди. Сиздерге кененирээк видеонун акырына чейин дагы айтып берем, бирок айта турчу нерсе мага эмнеси жагып атат. Бул жактагы жер тилкесини булар көрүп эле, ой, ушул жер тилкени мен аламын, сатып алам, ушул жерге курам дебейт экен. Бул жердеги жер тилкелерди сатып алыш үчүн мамлекеттен тендерден өткөндөн кийин архитектуралык жактан ар бир үйүнүн проектисин өткөрүш керек экен. Мектеби барбы, кандай курулат, канча квадратура курулат, канчалык бүгүнкү күндө эгерде көрсөңүздөр, күн тиеби бул батирлерге же тийбейби, ошонусуна чейин проекттерден өтөт экен. Эгер өтпөй калса, ал тендерден эле түшүп калышы мүмкүн экен. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө мамлекет менен курулуш компанияларынын ортосундагы бүгүнкү болуп аткан баягы гостройдун системалары менен ошону эгерде жакшылап кете турган болсок, биз кардарлар ушул курулуш компаниялардан силерде ошонулар болобу, болбойбу, кандай концепция менен куруп атасыңар, менин батириме күн тиеби, тийбейби деген суроолорду берип отуруп, биз өнүгөбүз деген ойдомун. Анда эмесе видеону акырына чейин көргүлө, дагы көп маалыматтарды берем. Comfort Plus-тагы сегменттеги үй кандай экен сиздерге? Жактыбы? Чынын айтканда, бул жактагы мага жаккан нерсеси бул баягы мен сиздерге айтып бергендей, жана бизге менеджерлер айтып бергендей, мектеп экен да. Курулуш компания өздөрү өзүнүн территориясына мектепти, садиктерди куруп туруп, анан ошону болсо мамлекеттин бүгүнкү күндө балансын өткөрүп берет экен. А мамлекет ал жерге эжекелерди чакырып, директорлор чакырып, системаны коюп, ошол жердеги элдерге жашоону жакшы жашаш үчүн ошол нерселерди жасап берет экен. Ал жерде кандай концепция колдонулган экен? Бул 15 мүнөт бар жок нерсе жаныбызда. Элестеткиле, ал жерде курулуп жатканда 15 мүнөттүн ичинде мен тамак жей аламбы, кайсыл кафеге бара алам, кандай коворкинг зона бар, кандай библиотека бар, аптека бар, же болбосо ошондой эле поликлиника кандай бар. Ошонун баардыгын ошол жерде куруп жаткан элдер үчүн курушат экен. Элестетиңиздер, сиздер бүгүнкү күндө Туңгуч районунда жашап жаткан болсоңуздар, Туңгуч районунда бир 20, 30, 40 комплекс курулуп жаткан болсо, ошол баардык комплексти бир эле курулуш компания куруп туруп, анан ошолордун ортосунан орточо статистика эсептеп чыгышат экен. Канча бүгүнкү күндө бул жерде орточо бала жашайт, канча бүгүнкү күндө бул жерде кары адам болушу мүмкүн, канча бул жерде баягы үй бүлөлүү адамдар болот. Ошолор баягы Москвага барбаш үчүн, баягы пробка менен жүрбөш үчүн бар жок нерсени ошол жерде жасайт экен. Анан мага бул жердеги курулуш компаниянын мага подходу жакты. Ал кандай подход десеңиздер, булар бүгүнкү күндө ошол жерде жашап жаткан адамдарга бүгүнкү күндө концерттерди коюп беришет экен. Элестетиңиздер, ал жерде баягы колдор менен бирдеме жасаганды, келип кичинекей балдарга аниматорлорду чакырышат экен. Ар айда бирдеме ошол жерде жасашат экен. Элестетиңиздер, ошол жердеги жашап аткан адам Москвага же болбосо концерт көргөнү баргысы деле келбей эле калат экен да. Эгер эле ушунчалык баягы иши чыкпаса эле, узак баягы жарым саат, 1 сааттык жол менен центрге барыштын кереги болгон кажети менен гана барышат экен. Эмесе бар жок нерсе 15 мүнөт ичинде ошол турак жай комплексинин ичинде экен. Анан ал жердеги курулуп жаткан имараттардын мага жакканы этаждары боюнча ар бир батирге күн тийсин деген концепция менен курушат экен. Элестетиңиздер, 40 турак жай комплекс курулганда ар бирине күн тиеби, канчалык баягы бүгүнкү күндө аба ырайы айланабы ошол жерде, баягы застой воздуха болбойбу, ошонун баардыгын техникалык жагынан архитекторлор ошол нерсени ойлошот экен. Көрүңүздөр акырына чейин видеону, анан өзүңөрдүн комментарийиңарды жазып кетиңиздерчи.
Балким бүгүнкү күндө бизде ошончолук чоң территорияларда биздин мамлекет бербесе деле, бирок курулуш компаниялары өзүнчө ассоциация жасап алып туруп, ошол райондо куруп жаткан турак жай комплекстерге ошондой концепция менен подходить этсе, бүгүнкү күндө бизде мындай өркүндөп өссөк керек эле деген ойда. Кандай деп ойлойсуздар? Достор, эгерде сиздер курулуш компаниядан үй алгыңыздар келип жаткан болсо, бирок бүгүнкү күндө Бишкектин рыногуна кантип аламын, кайсыл документтерди текшерем, кайсыл застройщикке ишенсем болот, кайсыл застройщикке акчамды берсем болот деген ойлор менен үй албай жаткан болсоңуздар, анда биздин ОСК компаниябызга кайрылыңыздар. Биз сиздерге курулуш компания тандап, юридикалык жактан текшерип, сиздерди үй алуу келишимин түзгөнгө чейин жардам беребиз. Бардык маалыматтар ушул номерлерде. Достор, азыр биз ошол эле курулуш компаниянын экинчи турак жайына келдик. Бул турак жайды деле ошол эле концепция менен жасайт экен. Бирок мага эң жакканы бул турак жай метродон алысыраак экен. Бирок элдерге мындай оңой болсун, метрого барат, башка жактарда иштегендерге жакшы болсун деп өздөрүнүн ушул турак жай комплекстеринин ичинен өздөрүнүн маршруткасы бар экен. Элестетиңиздер, бул жерден өзүнүн убактысы менен метрого чейин барып, келип тура турган. Анан кийин ушул транспортный развязканын ичинен элдерди чогултуп метрого алып барып, анан убактысы менен метродон алып келип турат экен. Анан бул жердеги бүгүнкү күндөгү курулуп жаткан баягы мектепти, бала бакчаларды карай турган болсоңуздар, концепциясыны булар куруп жата электен мурут биздин Кыргызстанда жакшы эжекелер бар болсо, биз балдарыбызды алып барып ошол мектепке бергибиз келет го. Кудум ушундай эле бул жакта баягы директорлордон барып консультация алышат экен. Ушундай мектеп курайлы деп атабыз, кандай концепция менен курсак деп. Мисалы, берки турак жай комплексинде ал жакта баягы химия, биологияга өтө басым жасашат экен. Ал директордун баягы бүгүнкү күндө концепциясына жараша бул жакта деле спортко өтө басым жасашат экен. Орточо куруп жатканда өзүнүн процентин чыгарышат экен. Мисалы, бул турак жай комплекстерде канча бүгүнкү күндө бала жашайт, эмнеге дегенде мектепке место болбой калбасын деп бир класста 28 окуучу окуйт экен. Элестетиңиздер, бул баягы бүгүнкү күндөгү биздин Кыргызстандагы менчик мектептерден көрө жакшыраак кылып жасап беришет экен. Достор, биз азыр курулуш компаниянын проектисин көрдүк, макеттерин көрдүк. Эми болсо бүткөнүнү көрөлү. Карасаңыздар, макетте кандай болсо, курулушунда деле кудум ошондой болуп тур. Чын айтканда, кичине жакшыраак деле болгон окшойт. Жүрүңүздөр, бул жерде элдерге метрого жакыныраак болуш үчүн, элдер ушул бүгүнкү күндөгү сууну айланып өтпөш үчүн булар ортосунан мост жасап коюшуптур. Мосту жасагандан кийин метрого бир 10 мүнөт кыскараак убакытта жетишет экен. Келиңиздер, бул турак жай комплекстин айланасын көрөлү. Достор, мен бүгүн Москва шаарындамын. Анан Москва шаарындагы турак жай комплекске бүгүн дворуна сиздерге айтып берейин деп жатам. Двору кандай, бүгүнкү күндө кандай кылып курулган, анан кийин баягы 4-5 турак жай комплексинин ичине киргенде эмнеге бүгүнкү көңүл буруш керек, Москвада кантип жашашат, жүрүңүздөр көрөлү. Киргенде эле бул жердеги проход экен, баягы биздин 3-4 турак жай комплексинде эле асты жабык болот го, кудум ошондой. Бирок карасаңыздар, бизде ушул жерде толук эле цементтеп жасап салабыз. Бул жерде баягы жаш бала чыгып, айланып, басканга сонун экен. Тарактарды мындай кылса деле, мындай гүлдөрдү эгип коюптур. Бул турак жай комплексинин сатуу бөлүмүндөгү менеджери айтты, турак жай комплекси куруп жатканда биз 100% жер тилкесинин 60%-ини мындай жашылчага, мектепке, бала бакчага жана ойноо жайларына бөлөбүз депчи. Бизде баягы жер тилкени алганда кичинекей участок, анын 80% курулушка кетип калат, 20% эле баягы даже бир дагы дарак экпейбиз да. Бул жерде караңыздар, канчалык баягы жашылча концепциясы өтө сонун экен. Балким урбанисттер бул турак жай комплекске келип калса, мени түшүнөт деп ойлойм. Мен деле ушундай да 3-4 турак жай комплекс курулса деле, ошонун бүгүнкү күндө коросу сонун болуп, удобный болуп, ар бир
үйдө жашап аткан адамга мындай ыңгайлуу болсун деген ниеттемин. Караңыздар, бул жерде кичинекей болсо деле адырчаларды жасап туруп, гүлдөрдү эгип коюптур. Теннисный корт бар экен, караңыздар. Жаш балдар чыгып алып ойногонго, отурганга сонун экен. Жүрүңүздөр, песочницаны көрөлү. Бизде эски үйлөрдүн песочницалары кандай абалда экен баардыгыбыз билебиз. Бирок могул песочницаны караңыздар. Жыргализм айткандай, жаш бала чыгып бул жерде ойноп, бүгүнкү күндөгү алам менен таанышуу, жер менен жакын болуу деген нерселерди бүгүнкү күндө булар кичинекей болсо деле короодо баардык нерсени колдонушат экен. Сиздерге кандай? Жактыбы бул обзор? Жазыңыздар же дагы көрөлү. Сатуу бул оңой эмес. Эгерде сиздер бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлкүңүздөрдү саткыңыздар келип жаткан болсо, анда сиздер биздин Открытая сделка компаниясына кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге сатуудан сатып алып бергенге чейин жардам бере алабыз. Анда эмесе, ушул номерлерге кайрылыңыздар. Өзүңүздөр билгендей, Москваны Бишкек менен салыштыруу чынын айтканда болбойт деп эсептейм. Эмнеге? Москва бул мегаполис. Канчалык көп территориясы бар, жерлери чоң, бизге окшогон бүгүнкү асказоолору көп деле эмес. Ошондуктан балким биздин Кыргызстанда жер участоктор аз болгондугу үчүнбү, баягындай концепция менен курууга балким кыйынчылык түзөт деп ойлойм. Бирок биздин курулуш компаниялар өзүнчө кошулуп, өзүнчө чогулуштарды жасап, ошол бир туңучта куруп жаткан курулуш компаниялары же болбосо Ош базар жакта курулуп жаткан курулуш компанияларда же болбосо магистралдын өйдөсүндө эле жанында участогу бир 20-30 сотик менен бири менен сүйлөшүп алып туруп, келгиле кошулуп бир $100 000 чыгарып, бул жерге бир 500 окуучу келе турган мектеп куруп коелу. Же болбосо ушул биздин бүгүнкү күндөгү турак жай комплекс сиздер сатып алаткан адамдар үчүн ыңгайлуу болсун деп, балдарыны садикке, центрге ташыбаш үчүн турак жай комплексибиздин баасына жакшы таасир берет. Сатып атканда биз транспортный развязканы да ойлосок болот. Кандай деп сиздер ойлойсуздар? Мага ушундай ой келди. Оюм бир жакшы, балким ушул курулуш компаниялары бизди көрүп жаткандарга жетет деп ойлойм. Достор, азыр биз турак жай комплексинин ичине кирдик. Бул жакта мен сиздерге айтып бергендердин эң мага жаккан нерсеси, аял кишиге жаккан нерсеси бул бүгүнкү күндө короолору да. Баягы мамычкалар да балдары менен жүрүп турак жай комплексинен үй алып, анан эшикке чыксаң эле бизде трасса башталат. Бул жактагы концепция жашыл, элдерге баягы басып жүргөнгө азыр баягы двор жагын көрсөңөр болот. Бул жер еще коммерческий помещениялары бар экен. Жашылчаларды элге кылган, элге удобный нерселерди жасагандар мага абдан жакты. Строительство боюнча айта албайм, неге дегенде мен строитель эмесмин, бирок мен ар бир клиент келип үй алам деп атканда бүгүнкү күндө эмнени каалап аткандыгы боюнча, кандай удобствону каалаганы боюнча баягы мүмкүнчүлүктөрүнү укканда ушул нерсени өзү элестетким келет да. Кыргызстанда биз ушул нерсеге жетишибиз керек, аракет жасашыбыз керек. Анан баягы күн тиет деген нерсеси мага абдан жакты. Бизге могул жерде ортодо бир советский да, улица советский болуп калышы мүмкүн эле. Караңыздар, бул жактан бул жакка күн тию иштери канчалык сонун болуп турат. Бул жактагы турак жай комплекс бул жакты жаппайт. Баягы айнектен чыккан вид сонун болуп, баягы жашагың келе турган турак жай комплекс болуптур. Эгерде сиздер үй алгыңыздар келсе, Кыргызстанда деле ушундай жакшы кичинекей болсо деле турак жай комплекстер тапса болот. Биз ошондой турак жай комплекстерди тандап, үй алып бергенге жардам беребиз. Ушул каналга катталыңыздар, баардык маалыматты биздин ОСК компаниясынан алсаңыздар болот. Сиздер менен көрүшкөнчө чоң рахмат, чыгарылыш жакты деп ойлойм. Эгерде биздин мигранттар бүгүнкү күндө Москвадагы ушул видеону көрүп калган болсоңуздар, Кыргызстанга кайтып атканда үйлүү болуп калыңыздар, бизге кайрылыңыздар, биз сизге жардам беребиз.